Иттин өлүгү, мышыктын өлүгү толтура эле бир дубал экен да. Ошо балдарым араба түртүп жүргөнүнөн турмушу оор болгон да мурун. Китепканада 30 жыл иштегенмин. Кудайга шүгүр, убагында сендей жаш маалымда жакшы көрсөткүчтөр менен депутат болгонмун 7 жыл. Верховный Советке. Эми ойлосом алдаптыр да пул алганда мен 90 000 пул берип. Медреседе окуймун кызым 3-курста. Азыр окуйсузбу, Азыр окуйм ооба. Бая ойлойм да шу 1-класстан дагы окута берсе да окуйын деген ниетим бар да. Эсе 10 балам бар да, 2 бакма балам бар. Anam bul bir şunday büttün kül tөгүлүп, иттин өлүгү, мышыктын өлүгү толтура эле бир дубал экен да. Мындай агы да жок, көгү да жок эч нерсе, капкара эле дубал экен. Анан ошону бир өзбек келин айтты. Шуну сатылат, орустуку деп. Эми ойлосом алдаптыр да пул алганда мен 90 000 пул бергем. 90 000ге сатып алган. 90 000ге мана бир дубал, 2 дубал, 3 дубал. 3 дубал, bir üstü de 4 dubal eкен. Asты таптакыр болгон эмес. Üstünde астында тууру ушул бир 2 машинелик неме болгон да, таштанды, күл болгон да. Айттым го, чүпүрөк жапырак өзбектер таштай берген. Анан onu бүттүн омалда бир гана мечитте неме болгон да, күл таштаган жер болгон. Түнүндө 5 балама ташытканмын да. 3 күн ташыттым. Чыптага салып алып, уурулукча да болбосо урушат да. Же машина жок, же колубузда эч нерсе жок. Эшигин асты толугу менен күл экен. Анан эшигин асты. Дөң болгон, силер көрбөдүңөр. Жол дөң болгон, машина өткөн эмес мурунда. Анан ошо дөңдөрдү түздөп, машина өтө турган кылып мурун жүйөл адамдар өтүп турганда өзбек мээла деп мында кирбейт эле. Астыбызда аргымак болуп турган. Кичине силер билерсиңер. Анан мындай завор болгон, машина жууган жер болуп турган. Анан бул жагында бул гараждарга уланып да гараж. Ошо балдарым араба түртүп жүргөнүнөн турмушу оор болгон да мурун. Анан эми мээли дубал экен, шаарга жакын экен. Арабасын киргизет, өздөрү кичине дем алат деп. Ушул экөөнү алып койгон 90 000 акча калганбыз. Атты баштын документи жок. Отурам документи өзүммүн деп. Башка жака чыгайын деген оюңуз жокпу? Эми каяка чыгам садагылы, чыгам десем, акча берип үй сатып алыш керек да ананда. Андай үйдө силер жашаганыңарга шүгүр, мен жашагандаймын. Силер жашап жатасыңар, Аллага шүгүр. Мага болот мына шу кыргыздар кыргыз үйдө эле жашаганбыз садагылы. Көчмөн калк болгонбуз. Ояк буякта эшек менен, ат менен, төбө менен көчүп жүргөнбүз. Жыргалда мен шаардын чекесиндемин садагылы. Пешкени суук эмеспи? Жок, ысык эле, мына азыр кандай? Ысык. Азыр эми мындай эшикти ачып, баары жогум чачылып жатканынан неме болуп жатат да, жыйнай албай жатамын. Өзүм 70ге, 72ге кирсем деле кемпир болсом да кантип балдарым менен аракет кыламын да. Аракетчимин, Кудайга шүгүр. Эмгекти жакшы көрөм, жатып албайм. Анан өзүм азыр айттым го, мурун сага айтып отурдум. 30 жылдык стаж менен чыкканмын. Китепканада 30 жыл иштегенмин. Кудайга шүгүр, убагында сендей жаш маалымда жакшы көрсөткүчтөр менен депутат болгонмун 7 жыл. Верховный Советке. Бадахшанда. Анан Кудайга шүгүр, ошол кирет экен. Стажга кирет экен, стаж менен жакшы пенсияга чыкканмын. 10 000ге жакын пенсиям бар. Болот, жетишет Кудайга шүгүр. Эч кимге анам өлдүм, життимге айым жок. Бир эле өлдүм, життим, ашу ден соолук боюнча больницага жакшы кабыл алса врачтар. Жакшы реальный гана карап адамдарды, ар бир адамдарды, жаштарды, кыздарды, кемпирлерди кары деп бизди эсеп албайт экен. Мен шу энемди быйылкы жылы барып жаттым. Кары дегендей кылып, жакшы араң дарылашты да. Эми ошо балам пул берген болуш керек. Пул берди да болбосо жакырбайт. Эсе 10 балам бар да, 2 бакма балам бар. Бир өзбек. Бакма балаңыз менен 10 балаңыз бар ошондой? Бакма балам. Бир өзбек, бир кыргыз бакма балам бар. Бакма балам ата-энеси жок. Кыргызында, өзбегинде. Анан өзүм балдарым. Калган балдарыңыз каякта? Үйлүү жайлуу садагылуу нар жерде. Өздөрүнчө жашайт. Тажикстанда, Бадахшанда жашайт. Ал жакта да эми, бардыгы. Ал жакта Карабалта жагында.
Ошто, экөө Ошто, экөө Кара Балтада, экөө үчөө Теякта, Тажикстан, Бадахшанда. Кызыңызчы? Кызым Түркияда. Кызым Түрк. Кызыңызды өзүңүз окуттуп неме кылдыңыз ошондо? Кызымды Кудайга шүгүр эми. Биринчиден Кудайга шүгүр, мээси бар экен, экинчиден эл окутуп койду, жакшы окуйт. Адамдар эле ошо Себат окутту. Себат бүткөндөн кийин жакшы окуду, 30 окуучу арасында ошо өзү тана кетти. Анкарада бүттү. Анкарадан Измирде окуду, иштеди, азыр иштеп жүрөт. Эки баланын энеси Кудайга шүгүр, бардыгынан кичиги да, 88-жылы. Эки акасы өзүнөн чоң эки акасы үйлөнө элек. 5 вакыт намаз окуйсуздар эже? Намаз окуйбуз, Кудайга шүгүр. Медреседе окуймун кызым 3-чү курста. Азыр окуйсузбу, э? Азыр окуйм, ооба. Жакшы. Тамга, мана орустун тамгасында болбойт экен. Мен 29 арп бар десе, оңой эле үйрөнүп алат экенмин десем, сени окшогон кыздарым окутат. Биздин устаздарыбыз жаш кыздар. 22, 23-кө, 24-кө кирген кыздарыбыз окутат. Ошол ак сакалы аялдардын, келиндердин ак сакалы өзүммүн. Билбеген, иш нерсени билбегени да өзүммүн. Билбеймин деп эле аркада барбай коем, барба деши айтам, барбагын, уят. 72 жашка кирипсиң, медресеге каттабай, эми уят болуп жатасың дейт. Анан мен бая ойлойм да ушу 1-класстан дагы окута берсе да окуйын деген ниетим бар да. Барам мына о жерде дин исламда өтө жакшы экен да. Мындай көз караштары окуткан бүтүн эжекелерибиз да, эми кыздарыбыз, неберелерим окутат да. Ушу сен мананда кой билбейсиң чыгып кет деп же уят кылбайт экен да. Шунчалык көздөрүнөн нуру таап, ооздорунан балы таап жакшы түшүндүрөт экен да. Мугалимдерге окшош эмес экен да, кок этип башыңа бир салбайт экен. Анан түшүнбөгөндү абдан түшүндүрүп, билбеген ариптериңди шунчалык жакшы үйрөтөт экен. Жаздырып үйрөтөт экен. Бирден жаттатып үйрөтөт экен. Бүттүн бардыгын үйрөтөт экен. Тажвидтен үйрөтөт экен. 1-чи, 2-чи, 3-чү тажвидти билген адам ол мейлүү адам экен. Мен тажвидти билем, тажвидти билген менен мээме түшпөй садака болойм. Анан эми эптеп аракет кылып жатамын. Тарат алышты үйрөндүм. Толук жакшы тарат алышты үйрөндүм. 40 парызды үйрөндүм. Намаздын жакшы гана убагын үйрөндүм. Убагында да азан убагында окуш керек экен. Азандан тышкары эле окуп, же кийин окуп алган ол казага кетет экен. Сиз ошол жака кеткенде апаңызды ким карайт? Апамды балдарым карайт. Бүтүн уул балдар да. Кайча балаңыз бар бу жерде? Мен Кудайга шүгүр, бул жерде бир неберем бар, 2 балам бар, бир бакма балам дагы бар. Мана шу ооруган адамдарга больница жакшы жардам берсе деймин да. Шу маселени карап кетсе эң жакшы болот да. Аябай катык ооруган, колунда жок, ушундай бир балдарыбыз бар, кыздарыбыз бар. Карабайт, врачтар карабайт. Мана кече мен энемди, 100гө кирген энемди докторго алып жаттым, направление менен жаткырбай койду. Карантин деп жазып коюптур, жаткырбайт. Энем жылда гана немеде терапияда жатчу эле да, бронхит боюнча. Анан быйыл жаткыра албадым. Акыры мана балам окшош бир жаш бала келип, пул менен бир 10 000 пулду таштап туруп, мен көргөнүм жок, мен жаткырам деди, баары бир пул берди да, билип турам. Дәрі дәрменің бардығын көтеріп, машинесі мен өзі алып барып, жатқырып оны екен, Алла разы болсын. Жатқырып анан кейін шығарды, жақсы болып қалды. Ошо баламды көрелекмін, өзі де тұмау тиіп тұрады, келбеді екінші. Жатқырды, бізді алып келіп қойды. Өзіңізден апаңыз да жақа? Өзім мен. Апаңыз? 18 жашында көрген екен. Сізде?